иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү дайынсыз жоголгон 7 кыргызстандыкты издеп жатат. 2021-жылдын 9 айында Орусияда жалпы 64 кыргызстандык жаран издөөгө алынып, 57синин дайыны табылды. Жоголгон жарандардын 47си быйыл, калган 10-у мурдагы жылдардан бери издөодө болгон. Алардын ичинен 4 жарандын сөөгү киши колдуу болуп, өлгөн белгилери менен өлүкканадан табылса, моргтогу дагы бир кыргызстандыктын ким экени билинбей, ДНК анализдери алынган. Бир жаран оорукананын жандандыруу бөлүмүнөн, 8 киши эркинен ажыратылган жерлерден табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. 2021-жылдагы жалпы эсеп боюнча 7 киши дайынсыз болууда. Анын 3-өө мурдатан бери изделип келген. ИИМ өкүлчүлүгү айрымдар Кыргызстанда калган туугандары акча талап кыла бергендиктен из жашырып кеткен учурлар болуп жатканын эскертти. Кыргызстандан Орусияга барган эмгек мигранттарынын расмий эсеби 600 миңден ашуун экени айтылып келет. Бирок бейрасмий эсепте 1 миллиондон ашык мигрант Орусияда эмгектенет. Коронавируска каршы балдарга вакцина саю 2022-жылдын январынан тарта башталышы мүмкүн. Учурда клиникалык сыноолор жүрүп жатат. Бул тууралуу Москвадагы номер 52-клиникалык шаардык оорукананын башкы дарыгери Марьяна Лысенко билдирди. Учурда Орусиянын борборунда 12-17 жаштагы өспүрүмдөр үчүн вакцина атайын сыноодон өтүп жатат. Изилдөө 5-июлда эле Морозов жана Машляев атындагы балдар ооруканаларында башталган. Эмдөө Спутник вакцинасы менен жүргүзүлүп, балдарга колдонулуучу доза чоңдордукунан алда канча аз болору кабарланат. Изилдөө 1 жылга созулуп, бул аралыкта балдар ар дайым дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. Азырынча бул боюнча активдүү иштеп жатабыз. Январдан тарта эмдөө башталат. Учурда клиникалык сыноолор жасалууда. Бирок азырынча жыйынтык чыга элек. Азыр баары жакшы бара жатат. Декабрь, январда Гамалея институтунан балдар вакцинасынын чыгат деп ишенебиз, деди Лысенко, балдарды коронавируска каршы эмдөө боюнча айтып берип жатып. Изилдөөгө мурда коронавируска кабылбаган, препаратка каршы көрсөтмөсү жок жана дени сак балдар катышаары айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууганы Шайырбек Ташиев Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого катышууну пландап жатат. Бул тууралуу ал өзү жергиликтүү телеканалдардын бирине берген маегинде айтты. Мен саясатка аралашпай эле коеюн деп ойлогом. Бирок ал жерде кээде элге жардам берип калат экенсиң. Эл арасында жүргөндө агаңыз чоң саясатка аралашып, республикалык деңгээлдеги маселелерди чечип жүрөт деп айтып калышат. Ошондуктан өзүбүздүн региондон бир мандаттуу депутат болуп, социалдык көйгөйлөрдү айта турган депутатыбыз болсо деген сунуш түшүп жатат. Азыр ойлонуп, бир туугандарым, жакындарым менен кеңешип жатабыз. Мен ушул кадамга барат окшойм деп ойлонуп жатам. Себеби элдин жүгүн аткаруу үчүн биз жаныбызды аябайбыз, деди Шайырбек Ташиев. Шайырбек Ташиев Жалал Абад шаардык кеңешинин мурдагы депутаты болчу. WhatsApp мессенджери үн билдирүүлөрдү жөнөткөндөр үчүн ыңгайлуу опцияны киргизип жатат. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Колдонуучулар үн жаздыруу маалында токтотуп, кайра уланта алат. Бул функция кайталанма жана көп жиберилген билдирүүлөрдү азайтып, ойду бир эле жолу жаздыруу менен жөнөтүүгө мүмкүндүк берет. Учурда жаздыруу кнопкасын бир жолу басып кое бергенде эле маектешке кетип калат. Эми үн жаздыруу интерфейсине тыным, пауза деген баскыч кошулат. Азырынча жаңы кызмат Android үчүн иштелип жатат. Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы болору айтылууда. Суперкейджи порталы Акылбек Жапаровго байланышканда анын кеңешчиси Эрнис Сабырбек уулу телефон чалууга жооп берди. Ал мындай маалымат сунуш түшпөгөнүн айтты. Акылбек Жапаров учурда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри. Бул кызматка ал июнь айында дайындалган. Кыргыз өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борбору кабарлагандай, Кыргызстан 8 октябрда Penval Business Limited компаниясынын Кыргызстанга каршы эл аралык арбитраждык сотко берген доосунда утуп чыкты. Доогер талап кылган $298 миллион өлчөмүндөгү кенемтени сот толугу менен канааттандырган жок. Буга кошумча арбитраждык соттук кеңеш доогер Кыргызстанга инвестиция алып барууда жергиликтүү өнөктөштөрүнүн жардамы менен бир нече ирет коррупциялык иш-аракеттерге барганын аныктады. Penval Business Limited компаниясы 2017-жылдын июль айында Кыргызстанды эл аралык арбитраждык сотко берип, өлкө Мегаком компаниясынын инвестицияларын ээлеп алган деп даттанган. Өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борбору Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 30 жылдык тарыхында эл аралык арбитраждык сот чет элдик инвестордун талабын толук четке каккан алгачкы учур болгонун билдирди. Мегаком иши боюнча 2017-жылы Кыргызстанда бир катар саясатчылар, анын ичинде Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова жана башкалар кармалып, коррупциялык иштерге айыпталган. Мегаком уюлдук байланыш түйүнү 2006-жылдын 28 апрелинде эле коммерциялык түрдө ишке кирген. 2012-жылдын 30 январында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ошол кезде
Карачидеги коррупцияга каршы күрөш кызматы компанияда текшерүү жүргүзүп, кирешелерди чыгарып кеткен, менчиктеп алган жана акча каражатын ысырап пайдаланган учурлар аныкталганын, жалпы 142 миллион сомдон ашык зыян келтирилгенин кабарлаган. Бул факт боюнча Жазык кодексинин коммерциялык уюмдун кызматкеринин укуктарын ашыкча пайдалануу, ишенип берилген мүлктү кыянаттык менен колдонуу, жасалма документ, көз боемочулук беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясында жолго катылган бомба жарылып, андан Карачидеги урду тилинде кабар тараткан Metro News 1 телеканалынын журналисти Шахид Зехри мерт болду. Анын кесиптештеринин жана расмий жетекчилердин айтымында бомба 35 жаштагы Зехри досу менен кошо Пакистандын түндүк батышындагы Карачи шаарына автоунаа менен бара жаткан учурда жарылган. Бул окуя үчүн жоопкерчилик чөлкөмдөгү жикшил кыймыл топ катары мүнөздөлгөн Белужистандын боштондук армиясы алды. Жардырууну улай журналисттердин эл аралык бирлиги жана Пакистандагы журналисттердин федералдык биримдиги чогуу билдирүү таратып, өкмөттүн маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн бутага алган адамдарды жоопко тартууга чакырышты. Быйыл 7-июлда Белужистандык журналист Анваржан Катрандагы Баркан аймагында киши колдуу болгон. Журналисттердин эл аралык бирлигинин маалыматына ылайык 2020-2021 жылдары Пакистандагы бул сыяктуу чабуулдардан 9 журналист каза тапкан. Равшан Жээнбеков бир мандаттуу округтан шайлоого аттануу үчүн кароол менен келип, Борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырды. Ал номер 26 Ленин округунан шайлоого аттанат. Баарыңар шайлоого баргыла деп суранам. Таза шайлоо өтпөсө жакшы бийлик ала албайбыз. Жакырчылыкты, жумушсуздукту, коррупцияны жоя албайбыз. Мени шайлабасаңар да шайлоого баргыла, деди ал. Бир мандаттуу округтан шайлоого катышуу үчүн арыз бергендердин саны 228ге жетти.